İslam iman keltireri menен алдыңғы күнөөлөрдүн баарын кечирет Аллах Таала. Al-İslam yahdibu ma kana qablah. Ошон үчүн бирөөгө салыштырбаш керек. Ар бир адамдын өзүнүн түшүнүгү, кабыл алуусу ар түрлүү болот. Сүннөт намазга келгенде, сүннөт муаккада намаздарга келгенде хаалар эки түрлүү маселени айтышат. 48 милде неме кылынат, касыр окулунат. Ошол 3 күндүк жолду уламалар 48 мил деп не кылышкан, өлчөшкөн. Ошон үчүн эң жакшысы эртең менен кечки маснун дуаларга бекем болгула. Мандашу отуруп уктаса тарат бузулабы деп азыр айттык. Отуруп отурганда мандаш болуп отурабы, путуга сөөнүп отурабы, адамдын көчүгү, жан башы жери басып турган болсо дарат сынбайт. Дарат сынбайт. Өзүн өзү контрол кылып турган болсо дараты бузулбайт. Bir adam Бишкекке көчүп келиптир, ата-энеси Ошто экен, ал Ошко барганда 3 күнгө касыр окуйбу дейт. Эгер толук көчүп келген болсо, ал жакта жашабай турган болсо, касыр окуйт. Бул сураптыр бирөө милиция болуп иштеп, адамдардын акчасын алат экен, эми кантип кутулат дейт. Тааныша, ошол акчаларды кайтарып берсин. Хукукул ибадаттын бир эле жолу бар. Кимден алган болсоң, ошону кайтарып беришиң керек. Эгер таппаса ал адамдарды, ошол адамдардын атынан садака кылат. Кутулуу ниетинде. Кыяматка калып кетпесин, Аллахтын астына кутулайын деп, ошол акчалардын бүт баарын не кылат? Берип салсын дейт. Менин үйүмө бирөө келип күл чачып кетет дейт. Анан кийин арпа чачып үйүмдү сыйкырлап жатат. Ким каяктан көрүп койдун күл чачканын башкасыны? Негизи балдар мындай шектенбеш керек. Шек жаман ооруда, бирөө мага жамандык кылып атат десең, ошонтип ооруй бересиң. Сага баардык эле душман көрүнө берет көзүңө. Досуң дагы, тууганың дагы душман көрүнө берет. Ошон үчүн эң жакшысы эртең менен кечки маснун дуаларга бекем болгула. Маснун дуаларга. Андан кийин баягы кул аузу бираббил фалак, кул аузу бираббин нас. 3 жолдон окугула, аятал курсун 3 жолдон окугула, Фатиханы 7 жолу окугула, күн дем салып жүргүлө. Иншалла эчтеке болбойт. Эчтеке болбойт. Бисмиллахиллази ла язурру ма исмихи шай'ун фил арди ва ла фис сама ва хувас самиул алим. Деп дем салып кой, болду, эчтеке болбойт. Анан өзүңөрдөн отуруп алып эле, бирөөгө жаман күмө кыла бербегиле, бул жаман нерсе. Кийин адам баласы шек, васпаса деген оорулар менен ооруп калат. Ошондуктан ага маани бербей эле койгула. Бул бала айтат, атамды тааныбаймын дейт, 6 айында ажырашып кеткен экен. Атамды тааныбаймын, тайтамдын фамилиясын өтсөм болобу дейт. Эми тааныбасаң, неме арга жок да, өтсө болот. Таанысаң барып таанышып, өзү ар бир адам өзүнүн атасына испат кылыш керек. Удуухум ли абаихим. Куранда Алла Таала айтат, ар бир адамдын өзүнүн атасына испат кылып чакыргыла дейт. Бирок билбесе, үзүр болсо анда болот. Атайлап таанып кеткен чоң күнөө. Атасы туруп, атасын тоготпой, атасын жаман көрүп, ошол нерсени жаман көрүп, анан таанып кетсе, бул өтө чоң күнөө болот. Анан андай эмес, бир үзүр себептүү болсо, андай күнөөкөр эмес. Тапканга аракет кылганы жакшыраак. Алла Таала ширктен башка баардык күнөөлөр кечирет. Ал эми христиан жана башка динде жүрүп, мусулман болгондордун абалы кандай болот дейт. Ал тоба кылса, Алла тобасын кабыл кылат да. Бир адам мусулман эмес, кафир, ислам келтирдиби? Al-İslam yahdibu ma kana qablah. Din ушундай берекеттүү дин. Ислам иман келтирери менен алдыңкы күнөөлөрдүн баарын кечирет Аллах Таала. Al-İslam yahdibu ma kana qablah. Бүт баарын кечирилет. Балким ислам келтирген адам ошол вакыттагы бизден караганда жакшыраак адам болот. Жакшыраак адам болот. Мен эсимде бар, биз медреседе окуп жүргөнүбүздө Англиядан бирөө келип мусулман болгон. Пакистанда Шейхул Ислам Мухаммад Таки Усмани саабтын кол астында мусулман болгон. Чоң белгилүү адам экен. Устаз ошону калима окутуп, анан баян бергенде айткан, сен биздин бир тууганыбыз болдуң деген. Иннамал муъминуна ихва. Кучактап туруп. Экинчиси деген, ушул жерде отургандарыбыздын бүт баарынан сен тазасың деген. Al-İslam yahdibu ma kana qabla. Биз күнөөкөрбүз деген. Ошон үчүн бир адам христиан башка динде жүрүп, кийин динге кайткан болсо, Аллах субханаху ва таала не кылат? Ислам берекети менен бүт баары күнөөсүн жууп салат. Анын кагазы таза. Анын жашоосу таза. Эми буягын таза алып келсе, иншалла таза адам болот. Биздики күнөөкөр булганып калган. Алла таалам сактасын. Менин карындашым рак болуп ооруп жатат дейт. Алла таала шифа берсин. Кайсы дубаны окуу керек дейт. Шифа аяттарын окугула. Шифа аяттар бар го, Куранда 5 аят бар. Карыдан сурасаңар, Нурлан карыдан. 5 аят бар, Куранда шифа аяттары. Ошолорду балдар 3 жолдон, 7 жолдон окугула. Окуп, дем салгыла.
Eylebe? Anan dua da kılgıla. Dua da kılgıla inşallah Allah Teala şifa verir. Fe iza maristu fe huve yeşfin. Kur'an'da Allah Teala ayet fe iza maristu fe huve yeşfin. Men orursam Allah şifa verir deydi. Dartı bergen Allah şifasını da verir inşallah. Oşoga Allah'dan dua kılgıla, sebepti de ihtiyar kılgıla. İnşallah korkma dua kılgıla Allah Subhanahu wa Taala şifa verir. Biz de dua kılabız Allah Teala şifa versin. Bular birөө suraptır, kişinekeyinde toğ kurdagan bolsa, emin ne kılış gerek deydi. Emin toğ kurdagan bolsa toba kılsın. Oşo koşnasırga barıp toğun töle bersin. Eylebe? Aytiş şart emes eme. Aytiş şart emes urdadım dep. Kandaydı bir jolunu taap berip koygon jakşı. Anan toba kılsın, negizinde ise toba kılуу gerek. Em uruluk kılbasın. Bunun surosu bir adam sıyqırlangan bolsa, bir neselerge kantip jandırış gerek deydi. Emi sıyqırlanganı bilgen bolsa, oşo sıyqırçılarga barış gerek da. Jin okuganдар бар го, ошолорго барып көрүш керек. Эң жакшысы балдар өзүңөргө бекем болгула. Дуаңарды окуп жүргүлө, эртең менен кечки дуаларды сыйкыр, жабан десе болбойт иншалла. Менин сезим ачылбай жатат, эмне кылышым керек дейт. Балдар бул акыл, зехин ар кимге бирдей берилбейт биринчиден. Аллах Subhanahu wa Taala nahnu qasamna ma'ishatahum fil hayati dunya deyт. Дүйнөдөгү бүт баарын бөлүп берген. Бирөөдө акылдуураак, бирөөдө акыл азыраак, бирөө акмак, бирөө орточо кылып берген. Бул кээде жаратылыштан ушундай болот. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн бирөөгө бирөө салыштырбаш керек. Ар бир адамдын өзүнүн түшүнүгү, кабыл алуусу ар түрлүү болот. Бирок аракет кыла бериш керек. Аракет кылыш керек, дуа кылыш керек, андан күнөөдөн таза болуш керек. Күнөөдөн таза болуш керек. Имам Шафи рахматуллахи алейхин бир окуясы келет го баягы. Устазы Ваки ибн Жаррах деген Имам Шафинин устазы болот. Ваки ибн Жаррах Имам Абу Ханифа рахматуллахи алейхи шагирти болот. Имам Шафи Имам Абу Ханифа рахматуллахи алейхин небере шагирти болот. Түшүнүңөрбү? Абу Ханифа рахматуллахи алейхи балдар ушул 4 имамдардын ичиндеги эң улуусу. Кээ бир риваяттарда Имам Маликтин да устазы болот. Имам Ахмад Имам Шафи небере шагирти болот. Имам Ахмад чебере шагирти болот. Имам Ахмад Имам Шафинин шагирти. Имам Шафи Имам Мухаммаддын шагирти. Имам Мухаммад Абу Ханифа рахматуллахи шагирти. Ошон үчүн Ахлу Суннат вал Жамааттын ичиндеги Имам Абу Ханифа рахматуллахи алейхи бардык имамдардын устазы. Ошол Имам Шафи рахматуллахи алейхи айтат: "Шакауту иля вакиин суа хифзи, фаусани би таркил мааси. Fa innal ilma nurun min ilahi, nurullahi la yu'ta lil asi" деген. Устазым Вакиге мен шикаят кылдым, менин зехним пас жаттай албай атам дегенде фаусани би таркил мааси. Күнөө кылба деп айтты дейт. Ошон үчүн таква ыктыяр кылыш керек. Бул илим балдар таквалык менен келет. Аллахтын илими жөнөкөй илим эмес бул. Көчөдөгү мектептин илими эмес. Ошон үчүн Аллахтын китеби, пайгамбардын сөзү буга таквалык шарт. Канчалык таквалык ыктыяр кылсаң, Аллах Subhanahu wa Taala ошончолук зехниңди ачат. Ошон үчүн күнөөдөн алыс болгула, тоба кылгыла, таквалык ыктыяр кылгыла. Иншалла Аллах Subhanahu wa Taala зехниңерди ачат. Дуа да кылгыла. Намаз айтып турганда оозуна суу келсе дейт. Тек кичинекей нерселер аны артынан кайра кайтып жутуп келберсе намаз эмне болот дейт. Эгерде кичинекей нерсе балдар көлөмү кичинекей болсо намаз бузулбайт. Көлөмү чоң болсо намаз бузулат. Себеби намаз учурган учурда акыл жеген менен ичкен менен намаз бузулат. Түшүнүңөрбү? Ошо кичинекей нерсе болсо намаз бузулбайт. Чоң нерсени жутуп алса кайра, анда жеп салса анда намаз бузулуп калат. Уламалар баягы бунун мыгдарыны баягы нокот сыяктуу, нокот эмес, белки химасан эме дейсиңер? Ошол горохтун көлөмүнчөлүк болсо, андан кичинекей болсо намаз бузулбайт, чоң болсо бузулат деген. Бул суроо мындай экен: бир аялдын күйөөсү чет мамлекетке кетип дайынсыз болуп кетиптир 2 жылдан кийин. Өлдү деген кабар келди дейт. Анын байкесиге турмушка чыгыптыр. Кийин кайра биринчи күйөөсү келип калды. Эмне болот дейт. Бул болгон окуябы же фарзи окуябы? Эгер ушундай болгон болсо, анда муфтиятка кайрылыш керек. Түшүнүңөрбү? Ушундай учурлар болот. Бирөөдү өлдү деген өкүм чыккандан кийин экинчи аял эри келип калса кандай болот деген маселеде фукахалар ыктылаф кылышкан маселесини. Эгер чын эле ушундай болгон болсо, муфтиятка кайрылыш керек болот. Ошол менен чечсе болот.
Ошоңор кээ бир сүрөттөрдө биринчи жерине кайра кайтып келсе болот, кээ бир сүрөттөрдө кайтпайт. Анын тафсили бар. Бул суроо жакшы суроо болду. Негизи сафардагы маселени Аллах субханаху ва таала жеңилдик үчүн касыр кылган. Сафарга чыкканда адамга машакат болбосун деп жеңилдик берген. Жеңилдик кандай берилет? 4 рекеттик намазды 2 рекет окуйсуңар. Бул Аллахтын тарафтан берилген жеңилдик. Алла таала садака кылып берди силерге, кабыл кылгыла деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Сүннөт намазга келгенде, сүннөт муаккада намаздарга келгенде фукахалар 2 түрлүү маселени айтышат. Биринчиси, эгерде вакыт кенен болсо, анда сүннөттө окулунат. Сафарда бара атасың, шашылыш эмес, токтоп, чай ичип кетип атасың. Анда сүннөттө окуй бересиң. Сафарга бара атасың, экинчи сүрөтү шашылышсың. Аябай шашылып турасың. Ал учурларда сүннөт окулбайт. Экөө тең пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистеринде келет. Хадистерде окуйсаңар Термизиде, Бухариде, Абу Давудда бүт баарда баяттар келет. Хазрат Ибн Умар разияллаху анхтан толтура баяттар келет. Бүт баарында кээде пайгамбарыбыз окуган, кээде окуган эмес. Ошон үчүн бул шартка байланыштуу болот. Шартың кенен болсо, анда намаз окулат. Шарт тар болсо, вакыт тар болсо, анда 2 рекет эле касыр окуп кете бересиң. Бул Алла тааланын тарафынан берилген жеңилдик. Бузулуп калат ооба. Бузулуп калат. Олдубу? Башка суроо жокпу? Сапарга чыкканда канча километрден кийин касыр болот намаз? Бирөөдө 78 километр деп берет, 90 километр, 120 километр деп. Фатва кеңсейби? Сафар боюнча балдар негизги маселе Ханафи мазхабында 3 күндүк жол дейилет. 3 күндүк жол дейилген. Захри ривая ушуну айтылат. 3 күндүк жолго чыккан адам. 3 күндүк жолду эми канча болот десе, уламалар аны мил менен эсептеген. Илгери мил болгон. Мил менен эсептеп, фатва 48 милге дейилген. 48 мил. 1 мил 1,6 болот балдар. 1 милиң 1 километр 600 метр болот. Ошо менен эсептейсиңер. Ошон үчүн фукахалар, көпчүлүк фукахалардын немесинде, көз карашында бул сафардын масафай сафар 78 километр түзөт. Китептерде фукахалар ушуну жазган. Андан сырткардагы коолдор бар, 90га чейин коолдор бар, 100ге чейин, 120га чейин де коолдор бар. Алар өтө надыр, шаз риваяттар. Алар өтө надыр, шаз риваяттар. Негизи маржух риваяттар. Раджих риваят ал ошол 48 милде неме кылынат, касыр окулунат. Ошол 3 күндүк жолду уламалар 48 мил деп не кылышкан, өлчөшкөн. Ошо 48 милдин тегерегинде болсо, ал 78-80ник тегерегинде болот. Анан бизде муфтиятта ушул боюнча талкуу болгон. Талкуу болуп, уламалар бир жамааты 90го, экинчи жамааты 100-120га чейин фикирлер айтышкан. Ошо менен маселе ушул бойдон калган. Бирок фукахалардын негизги немеси, басымы, негизги фатва өзү 48 милге берилген. Ал 78-ин тегерегинде болот.